Assalamu алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мына биз Урайымов Мирлан агабыздын үйүнө келдик. Машинасындагы өчүртпөй, даже үйүнө киргизбей кармап кеттир. Гаражга дагы киргизбей моундай кылып, мына ушу турган жеринен алып кетишкен. Урайымов Мирлан эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Мирлан Урайымовдун келинчегинин өзүнөн бардык маалыматты угабыз. Кешки саат 7-лер чамасында жолдошум үйгө кирип келген машинасын токтотолуйт деп ошол жерден алып кетишти. Бизге үйгө кирген деле жок. Катырбек. Ошол чалып баары жакшы деп айтып койду. Ошондон кийин жолдошум билбейт. Саат 7ден бери мен жолдошум көрө элетмин. Андан кийин саат 1 сааттан кийин үйгө 5 бала келишти. 4-өө кирип, 2 обыск кылды, бирөө тартып атты, бирөө протокол жазып атты. 4 бала келип үйдүн баарын тентип, издеп чыгышты. Алып кетишти. Менин телефонун алып кетти, кыздын телефонун алып кетти. Болгон нерсеси ошол эле болчу, башка техника жок болчу үйдө. Кызыңыздын дагы телефону, сиздин дагы. Меникин да алып кетти, кызымдыкын. Алар буга чейин чакыруу бергенби? Мен точно билбейм, бирок жолдошум айткан эмес, берди. Берилген эмес демек. Эгер берилсе айтылмак. Башка эч нерсе алып кетпедиби? Процессор бар эле, эски иштебейт десем деле ошону көтөрүп кетишти. Анан бир кагаздар бар экен, колго жазылган. Ошол мындай эле ыр түрүндө ошолорду алып кетти. Сиз кандай ойлойсуз муну азыр? Мен жаш балдар сындырып атат деп ойлойм. Себеби бугандай эң жерине күйгөн адам жок болчу. Буга чейин эч кандай чакыруу болбосо. Чакыруу болгон жок, мен түшүнгөн жокмун. Мага обыск деген протоколун көрсөткөндө Оразайым Нарматованын диплому боюнча. Оразайым Нарматованын диплому причем биз тут причем ошону түшүнгөн жокмун да мен. Аны ошол жактан изилдеш керек да, биздин текшерүүсүнө. Нарматованын диплому. Мына урматтуу мекендештер, азыр өзүңүздөр уктуңуздар. Мыйзам боюнча ар бирине чакыруу бериш керек. Анан эгер барбай койсо, баш ийбей койсо, анан азыркыдай көрүнүш кылса болот. Азыр мына жеңем айтат, жеңем телефонун алыптыр. Ошол эле Урайымов Мирландын кызынын телефонун алып кеттир. Ал телефондордо кызынын телефонунда эмне бар? Келинчегинин телефонунда эмне бар? Бул деген тек гана ушул мыкты кыргыздын жигиттерин оозун жабуу же болбосо сындыруу гана аракети.